Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен биз ушундай ноутбугубузду аралыктан, ноутбук компьютерлерди аралыктан кантип телефон аркылуу башкарсак болот деген темада сөз кылмакчыбыз. Мынакей караңыздар, азыр мен бул жакта мышкага да эч нерсеге да тийген жокмун. Болгону телефонум аркылуу мен башкарып компьютеримдеги багыттарды ача алам. Мынакей караңыздар, PowerPoint'ты ачтым. PowerPoint автоматтык түрдө ачыла баштады. Эгерде кааласам мен бул жактан басып жаап коем, экрандан дагы толук кандуу жабылат. Мисалга, бул жактан мен алып мастер класстар деген багытты ачкым келсе, алып келем дагы ноутбугумду алыстан гана башкарып алууга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Бул үчүн эч кандай нерсени деле оорчулуу кажет этпейт. Караңыздар, болгону ошол ноутбук жана телефондорубузда интернет болушу керек. Мисалга, бул жактан сиздер көргөнүңүздөрдөй мен ноутбугумду телефон аркылуу азыр башкарып жатамын десем болот. Мисалга, алалы, этот компьютерге кирип көрөлү. Этот компьютерге кирип мен каалаган маалыматымды этот компьютер бөлүгүнөн телефон аркылуу көчүрүп карап алсам болот. Эгерде сиздерге да ушундай сабак кызык болгон болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биздин каналга катталып, лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Мынакей азыркы сиздерге көрсөтүп кеткендей, кантип ноутбугубуз менен компьютерди телефондордон башкарсак болот деген суроого жооп берип кетели. Ал үчүн биз аралыктан башкаруу үчүн ошол Google'га же Яндекске кайсыл интернет желеси болбосун кирип, Google Remote Desktop деп жазабыз. Мынакей караңыздар. Бул жагын скриншот кылып алсаңыздар болот. Же болбосо мен описанияга бул нерсени ссылкасын калтырып коемун. Сөзсүз түрдө ушул нерселерди караңыздар. Ушул эң биринчи чыккан сайтка киребиз. Киргенден кийин эле сиздерден мисалга киргенде эле караңыздар. Показать экран или получить доступ к компьютеру. Сиздерге кандай кыласыздар? Биринчи, показать экран боло турган болсо, бул жөн гана экранды гана көрө ала турган бөлүк. Ал эми мисалга сиздерге получить доступ к компьютеру. Мисалга сиздер телефондон же планшеттен компьютериңиздерди аралыктан башкарамын десеңиздер, получить доступ к компьютеру дегенди басабыз сөзсүз түрдө. Баскандан кийин эле ушул жакта сиздерде скачать деген бөлүк чыгат. Скачатьты басабыз. Сөзсүз түрдө бул жактан скачатьты баскандан кийин сиздерге бул компьютерлериңиздерге автоматтык түрдө загрузки бөлүмүнө ушундай болгон бөлүк барат. Бул нерсени окейди басып, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн компьютерге даны басып, өзүңүздөрдүн компьютерлерге жүктөп аласыздар. Жүктөп алгандан кийин ушундай болгон бөлүк чыгат. Бөлүк чыккандан кийин, мынакей сиздерге башынан көрсөтүп коюп атам кайрадан. Ушул жагыңыздар мынакей меникинде выключить деп чыгат. Выключитьти басабыз. Имя компьютерге имя бересиздер. Мен мисалга өзүм атымды эле жазып коеюн. Нурлан деп койдум. Далени басабыз. Далени баскандан кийин пароль жазабыз. Бир пароль жазышыңыздар керек өзүңүздөр. 6 цифрадан кем болбогон пароль жазасыздар. Мен жазып атамын. Мисалга бир пароль жаздым. Бул жака да кайталайбыз ошол парольду. Бул жака галочка сөзсүз түрдө коебуз дагы. Запусту басабыз. Запусту басабыз. Ушул жактан пароль сохранить этейин деп чыгат. Окейди сохранить басып коебуз. Даны басабыз. Чыккандан кийин мынакей бизге ушундай болгон устройствобуз чыгып атат. Бул устройствону сиздер менен кантип колдонобуз азыр көрсөтүп берем. Бул устройствону биз компьютерлерибизге кошуш үчүн сөзсүз түрдө караңыздар, Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, ошол издөчү бөлүкчөсүнө
Google Remote Desktop деген нерсени, мынакей могул бөлүк караңыздар. Удаленный рабочий стол дегенди басып, өзүбүздүн ноутбукка, мисалга азыр мен удалить басып коеюн бул жактан сиздерге көрсөтүп бериш үчүн. Бул жактан мынакей установить дегенди басабыз. Бул биздин компьютерге установка болгучакты күтөбүз. Бүткөндөн кийин открытьты басабыз. Караңыздар, биздин компьютерибизге бул бөлүк открытьты басабыз. Ушундай болуп чыгат. Караңыздар. Чыккандан кийин эле ушундай болуп эч нерсе регистрациянын деле кереги жок бул нерсеге. Биздин бөлүккө, мисалга компьютерибиз бул, ноутбугубуз онлайн деп турат, онлайнды басып коебуз. Подключение биздин ноутбугубуз азыр подключение берет. Пин-код сурайт бул жактан, эми автоматтык түрдө эле өзү пин-код сурап калат. Ушул жактан сиздер удаленный поддержка дегенге киребиз. Караңыздар, удаленный поддержка дегенге киребиз. Ушул жактан жакшылап көңүл буруп алыңыздар. Удаленный поддержка бул ушул жактан анан плюсту басып код чыгарабыз. Бул бизге ноутбук менен компьютерди телефонго кошуш үчүн код, мынакей ушул код. Бул жактан биз ушул 3 точканы басабыз компьютер телефонубуздан. Баскандан кийин бул жактан дагы удаленная поддержка дегенди басабыз. Код сурап атат. Ушул кодду жазабыз. Компьютердеги чыккан мынакей ушул кодду ушул жерге жазабыз. Мисалга меники азыр 28, караңыздар, 28 71 43 67 24 51 деп чыгабыз. Чыккандан кийин бул жактан подключитти басабыз. Подключитти басабыз и биз бир аз күтөбүз. Биринчи жолу сиздер разрешение берип койсоңуздар, кийин разрешениясы жок деле кошула берет. Разрешенияны беребиз, мынакей караңыздар. Бул автоматтык түрдө, караңыздар, менин ноутбугум телефонума кошулду. Бирок азыр мен кантип башкарам десеңиздер, мынакей ушул жакта колдун сүрөтү турат. Телефонду колдун сүрөтүнөн алабыз дагы. Ушул жакта мынакей режим сенсорной панели деп турат. Ошого галочка коебуз, окей. Ошол учурда гана биз ноутбугубузду аралыктан башкара алабыз. Мисалга, ушундай. Бул жактан мен азыр алып көрөйүн. YouTube'га киребиз. Мынакей автоматтык түрдө меники YouTube'га кире баштады. Бул жактан коверди алып көрөйүн. Мынакей ушундай болгон бөлүкчөлөрдү сиздер дагы кылсаңыздар. Паузага койсом. Мисалга, мен азыр бул жака телефонумдан бүгүнкү сабак жактыбы деп туруп бул жака жибере турган болсом, автоматтык түрдө азыр мен Word'ума жазылып калат. Мен бул нерсени телефонум аркылуу гана жазып жатамын. Эч кандай кошумча материалдары жок, кошумча бир бөлүкчөсү жок эле. Мынакей караңыздар, мен азыр жазган маалыматтардын бардыгы бул жака чыгып кете берет. Эгерде сиздер дагы кошкуңуздар келсе видеону толук кандуу көрүп, түшүнүксүз суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар дагы болот. Эми ушул жактан мугалимдерге суроо келиши мүмкүн. Бир компьютер менен бир компьютер же ноутбук менен ноутбукту кантип кошобуз деген суроо келиши мүмкүн. Аны да көрсөтө кетейин. Ушул жактан сиздер закрыть доступту берип кое турган болсоңуздар, телефондон автоматтык түрдө өчөт. Ошол эле жерде как подключить к другому компьютеру, код доступа деген сыяктуу эле бул деле ошол Chrome ошол бөлүктөн аласыздар, ссылкасын же код. Сиздер да через ошол бөлүктөрдү колдоно берсеңиздер болот. Автоматтык түрдө эле кошуп алсаңыздар болот. Удаленный доступ бул жакта кайсыл доступтар болсо удалить этип салсаңыз болот. Мисалга мен Нурлан деген доступ чыгып атат. Эгерде сиздер показать экран дегенди баса турган болсоңуздар, дагы эле ошол кодду жазасыздар. Башын кайталагандай эле бул кодду дагы ошол телефондон кошосуздар. Кошуп алып эле
каалагандай колдоно берсеңиздер болот. Мисалга, компьютерлерге дагы ушул код аркылуу эле бир компьютерден бир компьютерге кошуп коесуздар. Ошондо бир компьютер менен бир компьютер автоматтык түрдө иштеп баштайт жана ошондой эле экөө бир учурда иштей берет. Мисалга, мен бул компьютерден бир маалымат жасап атамын. Тиги компьютер дагы ошол маалыматка кирип жасалып, тиги башка экинчи компьютер же үчүнчү компьютер менен бирдей экранда түзүлүштө болот. Сабак жаккан болсо биздин каналыбызга катталып, лайк басып, кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки сабакта компьютерге, ноутбукка, телефонубузду кантип жеңил жол аркылуу кошсок болот деген сабакты өтүп беремин. Эгерде ой пикирлериңиздер болсо, комментарий бөлүмүнө жазсаңыздар болот.